тренд хайп кармап кетсе, анда адам болуп кетти деген эле сөз да. 2025-тин биринчи Wildberries десек деле жаңыбыз керек. Бирок азыр эски формат менен окутуп жүргөндөр да көп да. Жактачы. Анан ал жактан результат чыгабы, чыкпайбы, эми ал жөн гана убакыт өткөрүү боюнча эле да алчы. Баягыдай бирөөнүкүн алып келип миллиондор көргөзүп, анан эртесин башка нерсени көргөзгөн ал туура эмес болуп калат деп ойлойм. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва желкесинде жашоо эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Биз бүгүн метро Кашиковскадагы легендарлуу Еламанды тартканы келдик. Wildberries боюнча обученияларды окутат. Легендарлы тамашалап коюм туугандар, ошо 4 жылдан бери ушул тармакта да Wildberries ушул ачылганда эле ушул жака кирген экен да бул жигитчи. Буга чейин жүздөгөн окуучуларды окутуп чыгып, мынакей өзү дагы бир партия окутайын, курс ачайын деп курс баштайын деп бизди жардамга чакырган экен. Бизден алыстабай туруңуздар. Бул жигиттер сезондуу кийимдерди сатышат. Быйыл эми мына азыр учурда кышкы кийимдер сатып атыптыр да. Бул офистин жанындагы чакан склады, наркы зданияда чоң склад дагы бар экен. Буга чейин бир көп эле жолу тарттык. Иламан бул жерден күтүп алат бизди. Ассаламу алейкум. Иламан, кандайсың? Иштер жакшыбы? Иштеп атасың жерге сатып коюлга? Обучениени баштадың? Салам мекендештер, бардыңыздарга. Мен көптөн бери обучение кыла элек болчумун. Сиз дагы көптөн бери айтып жүргөнсүз, мага чалып атат, качан тарталы деп. Мына көптөн бери бардыңыздар күткөндөй эле. 10 январдан баштап мен обучение баштап атам. Жаңыча форматта, мурдакы эски формат, эски темалар боюнча эмес, жаңы форматта азыр закондор да өзгөрүлдү. Барыңыздар билип аткандай Wildberries иштегендер бардыгы билишет. Ушул жылдын биринчи Wildberries тартылган болдуң да сенчи? 2025-тин биринчи Wildberries десек деле жаңыбыз керек. Бардыңыздарды обученияга чакырам. Бул жолкусунда сиздерге основном продвижение боюнча, товар боюнча мен билесиз, мурдатан бери эле тарттырып жүргөм, бирок азыр эски формат менен окутуп жүргөндөр да көп да. Жактачы. Анан ал жактан результат чыгабы, чыкпайбы, эми ал жөн гана убакыт өткөрүү боюнча эле да алчы. Деп убакыт өткөрүп эле окутуп чыгарыш боюнча. Менде в основном товарды кантип алдыга жылдырыш керек, кандай аналитический программалар бар. Ошолор боюнча биз окуп дагы үйрөндүк да. Анткени көптөн бери тарттырбай жүргөнүбүз себеби да ошол болду да. Өзүң окудуңбу дагы? Мен өзүм дагы изденүү үстүнөн, Эми бул жактан изденбесе болбойт да. Бир орунга туруп калсаң, артка кетип калышың мүмкүн. Тем более ушунда одежда менен иштешип аткан поставщиктер, селлерлер билишет бардыгы. Дайыма өнүгүп өспөсө, бул жактан минуска кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаңыча формат менен келип окуйм десеңиздер, адрес боюнча келиңиздер. Биз офисти бир катар көргөзүп коелук. Мына ушул жерлерде окуп, отуруп, кенен үйрөнсөңүздөр болот туугандарым. Бул обученияга негизи буга чейин тартып жүрөм го. Ноутбукту түшүнбөгөн адамдардан келип, үйрөнүп кеткендер көп да. Негизи чындыгындачы, туурабы? Көп эле жол тартып жүрөбүз го сени. Буга чейин да болгон, ошол боюнча кенен отуруп тарта берелик ата. Көптөн бери видео ролик тарта элеккенбизде Иламан, анан негизи эле көп жактардан башка Wildberries окуткандардан сүйлөшсөк, кийим тармагы анча кетпейт, атмен болгондор көп болот дейт да. Анан алар детский игрушкаларды, жана башка носки, колготкаларды иштеп экен да. Сенде негизи кандай болду? Анан сенден келип окугандарга кандай багыттарды сунуштап атасың сен? Ошолор боюнча кенен айтсаң? Кийим тармагы боюнча же балким игрушка же кайтып келе турбаган, орусча айтканда безвозвратный товарларга көп катышат да. Анткени кийимде чын айтканда кичине рискованныйраак да. Риск бар. Ачыгын айтканда риск бар да. Анан аларга жаңы келе тургандарга мен өзүм сунуштарым бар бул жактан. Жаңы кандай товар менен баштап, анан кийин кааласа кийимге өтсө болот да. Мен бардыгына эле сунуштай бербейм, негизи кийим сатыш боюнчачы. Анткени кийим сатканга чоң акча керек. Мен жана айта кеткендей эле, ар бир келген окуучуга өзүнүн бюджетине жараша бул жактан товар тандап багыт беребиз да. Анан 2025 налогторду көтөрүлгөндүгү, өзгөрүлгөндүгү боюнча айтып аттың. Ошолор боюнча да маалыматтарың толук эле бар экен анда сенде. Негизи мен жана
айта кеткенде эле буга чейин дагы видео тарттырбай калганымдын себебин айттым го. Мен өзүм да окудум, жакшы өзүмөн мыктылардан окудум. И налог боюнча да окудум да. Анткени кече 1-январдан баштап, 2023-тин 1-январынан баштап налог көтөрүлүү боюнча жаңылык чыкты да, чоң жаңылык ушул жеке ишкерлер боюнча. Ал налог боюнча азыр эми айтсам көпчүлүгүнө түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн мен семинарда жана обучение убактарында агада өзүнчө уроктор болот. Кандай налог төлөш керек, канча оборот болгондо канча налог чыгат, ошол боюнча кененирээк мен түшүндүрө кетем. Аябай жакшы. Окуу 30 күндөн турат. Бардыгы офлайн болот мекендештер. Анан группа чогулганда графиктердин өздөрү сүйлөшүп жана кылып алышат, Анан негизи эле сенде өзүң окутуп, Москва тияка жанагы рыноктарга алып барып, ошондо экскурсияларың бар да, сенде дагы. Ооба, бардыгы мурдакыдай эле. Нөлдөн баштап үйрөтөсүң. Нөлдөн баштап, содага чыкканга чейин полный сопровождение менен Садаот, рынок Люблино, Чак Москва боюнча, Южный ворота деген рыноктар бар, базарлар бар. Ошолорго алып барып сопровождение менен ар бирөөнө ким кандай товар тандайт, ал товар тандаганга чейин бул жактан дагы биз кеңешебиз да. Ооба. Канча акчаң бар деп, мисалы, ошого эмне товар алсак болот деп, анан барып кеңешүүнүн үстүнөн барып анан алабыз да товардычы. Жана айта кеткенде эле, кимде ким крупный киришем деген болсо, балким кийим тармагына кызыккандар болсо, бизде өзүбүз иштешип жаткан цехтер бар. Ая качествосуна, бардык нерсесине көңүл буруп, гарантиямен жөнөтүшөт. Жана ошондой эле ал жакта плюс дизайнерлер бар да. Өзүңөрдү да? Тренд сезона деп коет. Негизи эле тренд менен жүрүшөт да көпчүлүк кийим болгондон кийинчи. Ошол жерден бардыгы чечилет да. Алдын ала жазгыга, мисалы, жайкыга кандай кийимдер, көйнөктөрбү, балким башка нерсе тренд болот. Ошол нерсени сүйлөшүп тиктирсек болот. Биз менен чогуу иштешүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ооба. Негизи мына көпчүлүк менден окуган адамдар акыры ушул акча тарабына келгенде бир аз тартыш болду, мындай дальше иштеп кете албай атат дедиң да, 12 адамдан бир 7-8 адам иштеп кетти деп атасың да. Эми сенде окуп иштеп кетиш үчүн мисалы обучениянын акчасынан сырткары канча акчасы болуш керек? Сен мындай обучениянын акчасынан тышкары, мисалы, азыр былтыркыдагыдай эмес да, 2025 башкача болушу мүмкүн. Анткени бул платформа дайыма өзгөрүп турат да. Анан обучениядан, ноутбуктан тышкары 100 000, 120 000 менен келсе, ошол бюджетке жараша, ошондон өйдө. Анда биз бул жактан товар тандап продажага чыгарганга аракет кылабыз да. Негизи Wildberriesке түшүнүшүмө караганда туугандар канча көп акча сарптаган сайын ошончолук рекке чыгат, короче, ошончолук продажа болот деген түшүнүгүм бар да. Сиздерде да болот атпайбы, мисалы, жаңы трендовый бир видеону чыгарып ийсеңиздер, Инстаграмда хайп кармап кетет атпайбы? Wildberriesте да ушундай бир, жана айтпадымбы, дизайнер бар, цех бар, ошол боюнча сүйлөшүлөт, образецтерди тиктиртипчи. Анан алар айтып беришет да, алдын ала мындай примерно айтып беришет. Кандай товарлар жакшы кетип атат, мисалы. Анан ошол товар менен жакшы чыгып, биз айткан нерсени кылып, ошондой продвижение кылып чыгарган болсо, анда тренд хайп кармап кетсе, анда адам болуп кетти деген эле сөз да. Жакшы. Мен номерлерин коюп койдум. Адрестерин жазып койдум. Семинарга келип, акысыз семинар келип, карап көрөсүздөр да. Канча тапканыңа чейин көргөзүп бересиң да майырда, мындай. Бардыгы эле, бардыгы мындайча айтканда прозрачный эле болот. Баягыдай бирөөнүкүн алып келип, миллиондор көргөзүп, анан эртесин башка нерсени көргөзгөн ал туура эмес болуп калат деп ойлойм. Жакшы. Бардыгыңыздар семинарларда күтөбүз. Описанияга жазып коебуз. Кайсы күндөр болорун семинарына келип акысыз катышып информация алып кетсеңиздер болот. Барыңыздар, күтөбүз. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум, группалар менен таратабыз. Негизи ушул интернет тармагы ар дайым эле айтабыз, күндөн күнгө өйдүп атат. Wildberries вообще пушка кетти, чыныгына. Буга чейин аз видеого чейин сүйлөшүп калдык. Окуучусу өзү эле ёлка сатып мына 31-ине вообще жакшы эле киреше таап тур да. Ошон тармактар көп да, мисалы жазга дагы бир тармак бар, ошондо кетсе болот экен. Көрүшкөнчө чалыңыздар, байланышыңыздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.